Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды ишке ашыруу максатында жаңы редакциядагы кыргызча орусча сөздүктүн долбоорун иштеп чыгуу боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын тескемеси чыккан. Ага ылайык жаңы редакциядагы кыргызча орусча сөздүктүн долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун курамы да түзүлгөн. Аталган жумушчу топ алгачкы кереге кеңешин өткөрдү. Анда адистер арасында суроо жооптор кызуу жүрүп, аткара турган жумуштун жеңил эместигин жана ага белгиленген 6 айлык мөөнөттү эске алганда аалымдар алдыдагы чоң жоопкерчиликтен чоочулагандарын да жашырган жок. Иштин жүрүш процесси кантип көзөмөлдөнүп турат? Бул айда эмне бүттү, аркы айда эмне бүттү? Туура маселе. Мен азыр эдес деп атам, коркуп атам, жүрөксүп деп атам. Биринчи маселенин жоопкерчиликтүүлүгүнө, талкарлардын эмгектерине ревизия кылууга, анан ошону 3-6 айда бүткөзүп берүүгө мен жүрөксүп атам. Айтпадым, иштин жүрүшүндө көрөлү. Ишти така иштей баштасак, анан ошондо көрүнөт канча убакытта биз буларды жасай коебуз. Аталган тескемени аткаруу боюнча түзүлгөн жумушчу топко жаңы редакциядагы кыргызча орусча сөздүктүн долбоорун 2026 жылдын 20-июнуна чейин иштеп чыгуу милдети коюлган. Бул аралыкта Константин Кузьмич Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүнө толуктоолорду киргизүү менен сөздүктүн жаңы редакциясынын долбоорун түзүү милдети жүктөлгөн. Иш-чаранын негизги максаты өзүңүздөр жогоруда көргөндөй ошо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алиевдин тескемеси чыкты. Ошол тескеме бул кыргыз орус сөздүгүн түзүү. Бул маселеси жаңы түзүлүп аткан жок. Бул деген Константин Кузьмич Юдакиндин, Кусейин Карасаевдин ошол эле 1940 жылдары түзүлгөн сөздүгүнүн негизинде эле ошол учурда деле көптөгөн сөздөр кирбей калган да. Анан 71-жылы түзүлгөн ошо Жээнбай Мукамбаевдин диалектологиялык сөздүгү да кирбей калган. Мына ошол сөздүктөрдү бирине бирин киргизип, толуктап, мына ошону кайрадан жаңы редакцияда чыгаруу да. Бул жерде коомчулук туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Бул жерде ошолордун авторлугу сакталат. Бул жерден эч ким бир автор болоюн деген ой жок. Бул жерде ошол эле Юдакиндин сөздүгүнө, Кусейин Карасаевдин сөздүгүнө, Мукамбаевдин сөздүктөрүн ошолорун бириктирип, ошолорду кыргызча, орусча сөздүк кылып кайрадан чыгаруу да. Анан келечек бул биринчи этабы. Анан келечекте кайра орусча, кыргызча болуп, бул дагы кайра которулуп иштелип чыгышы мүмкүн. Себебин өзүңүздөр билип атасыздар, бизде тил деген тирүү организм экен да. Колдонуудан жүрөт экен, колдонуудан түшүп калат экен, жаңы сөздөр кирип атат. Мына бүгүнкү күндө Саркеш, Заманбап деген толтура деген сөздөр кирип атпайбы? Ошол сөздөрдүн баардыгын тең кайра киргизип, мына бир убакта компьютер деген жок эле, монитор деген жок эле, файл деген жок эле да турабы? Ошол нерселердин баардыгын тең биз киргизип атабыз бүгүнкү күндө. Ошол эле кытайлык кыргыздар ушуларды кыргызча котормолоп алган да. Котормосу жоктор да бар. Мына ушундай кылып туруп бүгүн азыр ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отуруму болуп атат. Биринчи отурумда биз азыр комиссиянын мүчөлөрүнүн оң колдогонун, тетир айткан сөздөрүн да мына угуп атабыз. Анан ошонун негизинде анан бизге 6 айлык мөөнөт берилди. Аткара албайбыз, кыла албайбыз дегендер да чыгып атат. Бирок бул келечекте биз аткара турган, кыла турган иш. Биз кылбасаң анан ким кылат? Жумушчу топтун кеңешмесинде адистер менен илимпоздор ар бир маселе боюнча ойлорун ортого салышып, түрдүү суроо жоопторго токтолушуп, талкуу кызуу жүрдү. Константин Юдахин менен Кусейин Карасаевдин 1940 жылдары түзүлгөн сөздүгүнүн негизинде ага кирбей калган сөздөрдү жана 1971 жылы түзүлгөн Жээнбай Мукамбаевдин диалектологиялык сөздүгүн кошуп, кеңейтип, толуктап, жаңы кыргызча орусча сөздүктүн долбоорун иштеп чыгуу мезгилдин талабы болду. Мына бүгүнкү күндө кыргыз байыркы эл деп атабыз, улуу эл деп атабыз, сөзү ушундай деп атабыз. Бирок биз мактангандар 300-400 эле сөздүн тегерегинде күнүмдүк колдонулган сөздөр, активдүү колдонгон сөздөр ушул болуп калып атпайбы? Азыр сүйлөсөк дагы сөзсүз түрдө башка бир тилди кошобуз, башка бир терминди кошобуз. Так, таза, нукура, накта сөйлөгөн кыргыздар азайып калды дейбиз. Анан албетте мына ушундай бир сөздүктөрдү колдонбосок, түзбөсөк, окубасак, изденбесек мына ушуга алып келип атат да. Анан муктаждык дайым болуш керек. Тил тирүү организм. Организм болгондон кийин тил деген улам өзгөрүп турат. Маанисин өзгөртөт. Башка бир өңүттөн колдонулуп калат дегендей да. Кыргыз тили акыркы кездерде жоголуп бара жаткан тилдердин катарына кошуп жүрүшөт. Айрым эл аралык уюмдардын иликтөөлөрү боюнча. Буга көз карашыңыз кандай? Көз карашым туура эмес. Булар эми элдин санына карата эле айтып коюп атышат да. Булар эми болгону 7 миллион эл болсо, анын ичинде
ошол 3,5 миллион эле 4 миллионго жакын эле кыргыз болсо, анын дагы 25% орус тилдүү болсо деп туруп эсептеп туруп эле логика акылга салып коюп атат да. Кыргыз эли мындан да кыйын мезгилди кечирген. Мына ушундай сөздүктөрдүн түзүлүшүп атышы, өкмөттүк деңгээлдеги долбоорлорго айланып атышы, мына ошолордун айтып аткан сөзүн кайра айгинелеп атпайбы, тетир экендигин көрсөтүп атат. Жок, эч качан жоголбойт. Себеби мына биздин элибиз турат. Биз түгөнгөн сайын түтөгөн элбиз, жоголгон сайын жулкунган элбиз дегендечи. Ансаганда бул болсо өзүн таанууга, өзүн өзү дем берүүгө, кубат алууга карата бул мамлекеттин, өлкөнүн көрүп аткан камы да. Ошондуктан эми коомдук уюмдар ар кандай нерселерди айта берет. Биз өзүбүздүн ошол тарыхыбызды, маданиятыбызды, мурасыбызды андан ары алып, андан ары илгерилетип, ата-бабалар бизге ушул мезгилге чейин ошол эле Юдакин, Карасаев агайлар, Муканбаев агайлар жеткирсе, атадан бала өтпөс акыр заман келет дейт. Алар жасап кеткен нерсени жоготпой, кайра аларга кошуп, өркүндөтүп, өрчүтүп, жогорулатсак, жанакындай айтып аткан сөздөрдү, тилектерин бардыгы тең ташкалат. Жаңы редакцияда кыргызча, орусча сөздүн долбооруна байыркы түрк сөздөрүн кошуу да каралган. Андан сырткары Юдакиндин кыргызча, орусча сөзүгүн түзүүдө автор болуп жазылбай калганы менен Карасаев менен Шүкүров бирге иштеген. Окумуштуулар бул сөздүктү Кусейин Карасаевдин, Жапар Шүкүровдун авторлугун калыбына келтирүү калыстык болорун айтышууда. Ага далилдер да жетиштүү. Тарыхый чындык калыбына келиш керек. Ал үчүн колубузда 2 сөздүк турат. 44-жылкы, анан 57-жылкы орусча кыргызча сөздүктөрдүн айырмасын мындай салыштырып карай койсок эле 80% түптөн түскө көчүрүлгөн ошол 44-жылдагы сөздөр. Демек бул айрым субъективдүү себептерге байланыштуу гана Карасаев менен Шүкүров кирбей калгандагы ошо мезгилге ылайык. Эми азыр заман өзгөрдү да. Кайра калыбына келтирсек болот ал авторлугун. Эми эгер орусча кыргызча сөздүк сөз чыгып калса, сөзсүз Карасаев менен Шүкүровдү кошуш керек. Ал эми Юдакиндин эмгеги унутулбайт. Юдакин ансыз эле тарыхта кала турган киши. Юдакин кыргыз тили үчүн ат көтөрүүсү эмгек кылган киши. Бирок ага анын жардамчылары да болгон да. Ал жөнүндө өзү да ошол китептин баш сөзүндө жазат. Карасаевдер, Шүкүровдер мага абдан чоң жардам беришти деп. Бул жөнүндө Карасаевдин өзүнүн жазгандары да бар. Ошон үчүн тарыхый чындык калыбына келтирилиши керек да. Эмки басылышында ушуну чыгаруучулар эске алышы керек. Жумуштуу топко министрликтерден, административдик ведомстволордон, башка мамлекеттик органдардан жана уюмдардан маалыматтарды суроого, ошондой эле иш процессинде келип чыгуучу маселелерди чечүү үчүн адистерди жана эксперттерди тартууга укук берилген. Алардын айтымында кыргызча, орусча сөздүктүн жаңы редакциясын түзүүдө ар бир адистин өз пикири бар, кеңешип чечилчү маселелер да арбын. Мисалы үчүн диалектологиялык сөздүктүн бардыгын киргизе турган болсок, анда биз адабий тилдик нормага салышыбыздын кажети жок. Диалектологиялык сөздүктөр кирип жатпайбы. Анда кыргыз тилинин аталышы боюнча кыргыз тилинин сөздүгү деген аталышта болгону ошол туура болот. Ал эми түшүндүрмө сөздүктү кошо турган болсок, анда түшүндүрмө сөздүктүн стилиндей болбойт. Анда биз ошо Юдакин стилине салып, терминдердин өзүн гана котормо сөздүк кылып бере алабыз. Учурда заманга жараша илимий техникалык прогресстин жана компьютердик технологиялардын өнүгүшү менен кыргыз тилине жаңы сөздөр, жаңы терминдер чет тилдеринен кирүүдө. Андыктан эски сөздүктү толуктоо, жаңылоо, заманбап сөздөрдү киргизүү өз учурунда коюлган талап. Чачылган сөздөрүбүздү жыйнап, иретке келтирип, ушул сөздүк иштелип чыгып, өкмөт тарабынан бекитилип, ар бир мугалимдин өзүнчө күндө колдоно турган китебин айланып, китеп тектесинен бир татыктуу орун алып калат го деген чоң ишеничтемин жана үмүттөмүн. Жумуштуу топтун алгачкы жыйынында тил илимине, анын колдонулушуна байланышкан өтө көп маселелер айтылды. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, адистердин талашынан тактык жаралат деген ниеттебиз. Бул тескемени ишке ашыруу жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнө жүктөлгөн.